Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, жайдын аптаптуу кечин биз азыр жагымдуу ырлар, жапжаңы клиптер менен салкындатууга даярбыз. Демек, бир саат бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кызматта болсо мен Айзада Кубанычбек кызы алдыда сиздерди жапжаңы эч ким көрө элек клиптер күтүп турат. Анда эмесе коногубузду дароо тааныштыралы. Коногубуз ушул студияны өзгөчө үн менен кооздогону турат. Айта кетсем, өзгөчө кооз үндүн ээси миллиондогон көрөрман угармандарды мыкты ырлары менен жүрөктөн төрүнөн орун алган Айганыш Абдиева бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Чоң рахмат, кандайсыздар? Жакшы. Кутмандуу кечиңиздер менен баардыгыңыздарга, жалпы угармандарга чоң салам. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Жаңы ыр, жаңы клип кут болсун. Адаттагыдай мыкты, жөнүңүзгө сөз жок. Ал эми шекер балдай ырды жараткан тарыхына кайрылалычы. Ошол жаңы ыр менен мунусунда ошо жеке чыгармалар менен келип отурабыз. Шекер деп эмнеге аты шекер деп коюлуп калды? Бул ырды ошо бул ырдын автору дайымкыдай эле сөзү ону Зарлык Камбаралиевке таандык. Ошол ырды жазаарда мен айткам, ошо кичине заманбап чыгыш ырларын даярдагым келип атат. Ушундай жазбайлы дегенде макул деп ошо Зарлык оон жазып берип, андан кийин сөзүнө келгенде ошо сөзүң жагат таттуу шекер деп ашык кылып мени ого бетер деген сөздөр бар. Анан темасына келгенде ошо мага шекер деген сөз жагып калып, негизи эле ошо ырдын ырба жактыруу сезимин билдирген ыр болгондуктан ошо шекер деген атты тандап алдык. Тамшандырган ырлардын катарын толуктасын Чоң дейли. рахмат. Анан биз адатта эле сизди дайыма экөөңүздөрдү, Зарлык мырза экөөңүздөрдү көрөт. Бүгүн жалгыз келсеңиз биз дагы бир аз башкача болуп атабыз. Мен да башкача болуп атам. Бирок эч нерсе эмес, кийинкиде сиздерди экөөңүздөрдү чогуу күтүп өткөнбүз да. Ооба, буюрса. Эми клип жөнүндө сүйлөшөлү. Бул ирет сюжеттен алысыраак болду деп чечкен окшойсуздар. Ооба, анткени негизи мындай кичине кандай десем, биге ылайыктуу ырлар болгондо, анан сюжет кошоюн десең кичине эме болуп калат да, эмне кандай сюжет кошоруңду билбей каласың. Анан көбүнчө трековый деп коет го бизде. Ошо жакшы бир фондордо, жакшы локацияда ошондой эле кылып тартып коелу дедик. Анткени эгерде бир кайгылуу ыр болсо, балким жакшы бир сюжетти, сценарий жазып, сюжет камтып тартып койсо болот. Бунусунда ошо мен буга чейинки клиптеримде такыр билебептирмин. Анан ушунусунда өзүмө аябай ырым жаккан үчүн ошо мен командама айтып, мен билеп ошентип көрөйүн деп, анан бичи балдар менен, мырзалар менен биге барып, канча даярдандыңыз? бир 2 жумадай даярдандым окшойт. Анан көптөн бери билебегенге кичине башында эметип аткам, коркуп аткам, бирок ошо адам негизи ошо баары эле тажрыйбадан кийин кичине барып кыймылдай берсең үйрөнүп калат экенсиң. Анан кийин көнүп калдым. Анан ушу клипке кичине өзгөчөлөнсүн деп өзүм дагы ошо мырзалар менен бийлеп тартылдык. Калгандарын ошол студиядан ошо ырга жараша кылып, кийимдерди да ырга жараша кылганга аракет кылдык. Анан албетте өзүмдүн стилимди кошуп кетпесем болбойт. Сөзсүздү сурайын деп тургам. Кошуп койдук ошо Восток ырына. Ардактуу көрөрмандар, сиздерге кичине интрига жараталычы. Буга чейин Айганыш айым ар дайым өзгөчө үнү менен кубандырса, бул ирет сиздерди чыгышын ортасын чагылдырган укмуштуудай бии менен дагы таң калтырууга даяр. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар дейли. Келиңиз эми клиптин техникалык жагына өтөлү. Канча күн тартылды, кайсы локацияларда? Бул клип, чынын айтсам, чынын айта берейин да эми. Чын айтканда бул клип аябай созулуп кетти, убактысы тартуу мөөнөтү. Анткени мурдагы клиптерде биз ошо биздин 5 жылдан бери Баха Джо деген мырза менен иштешчүбүз. Бунусунда ошо башка мырзалар менен иштешип көрөлү дедик деп тартуу иштери негизинен даярдыктар ошо бир 1-2 жума даярдандык окшойт. Анткени ар бир локацияны жасаш керек болду. Колго жасап, аны алып келип, сатып алып, таап. Өзүңүздөр? Өзүбүз. Идея өзүңүздөрдүкү? Жок, ошол оператор менен режиссер менен сүйлөшүп турдук. Анан ал сураган нерселерин алып барыш керек болду. Ошолорду таап, даярданганыбызга 1-2 жума кетти. Андан кийин тартуу процесси ошо 2 күндөн тартылды негизинен. Анан ошо кийин монтажга келгенде кичине созулуп кетти. Анткени монтажер бошобой калат, же краска берген адам бошобой калат. Ошентип атып, бул клип негизинен
3 айга жакындап кетти окшойт. Биздин биринчи жолу ушундай тарыхтагы 5 жылдык тарыхымда биринчи жолу ушундай 3 айга созулуп кетти. Бирок ошого жараша угармандарын табат деп ишенип отурабыз буюрса. Биз дагы ошол нерсеге кошулалы. 3 ай бул албетте убакыт көбүрөөк, бирок ушул 3 айдын ичинде сизге дароо миллион көрүүлөрдү алып келип, угармандарды тапсын дейли. Анан сизге өзүңүзгө кандай сюжеттүү клиптер жагабы же көп трекке басып аласызбы? Мага негизинен эгерде мындай баарын чогултуп алганда мен өзүм заманбап стилди абдан жакшы көрөм. Бирок кээде чыгармачыл адамдар эми ар кандай болот деп коет го, мен ошого ишенем. Анткени өзүмдөн билем да, кээде ушунчалык бир заманбап ырдагың келип калса, кээде аябай жашооңдо баары жакшы, бирок кайгылуу ырдагың келип эле ошондой болуп калат да. Ырдан чыгарып алабызбы балким, анан ошондой кайгылуу кээде ырдагым келип калат, ошондо сюжет тарткан жакшыраак деп ойлойм. Ошол ырдын маанисин ошол клип аркылуу жеткизсе, кайгылуу ырлардын маанисин клип аркылуу жеткизсе болот деп ойлойм да. Эсте калар. Ооба. Эгерде мындай бийлей турган, биге ылайыктуу ырлар болгондо, анда кааласаң бийле, кааласаң ырда, айлар, жаша бардыгын кыла берсе болот деп ойлойм. Негизи экөөнүн тең өзүнүн минусу да плюсу да бар. Чындыгында 1-3 мүнөттүк же болбосо 4 мүнөттүк клипти тартуунун ар жагында канчалык эмгек бар экенин жакшы эле түшүнүшөт болушу керек көрөрмандарыбыз. Андыктан сөзсүз түрдө даяр туруңуздар дейли. Анан бюджет жайын карай турган болсокчу, кайсынысы капчыкка ыңгайлуу? Ошону жөн эле кой дегенdim беле дейсизби? Ошол жагын эстесем ыйлагым келет деп. Келиңиз чогуу эле ыйлайбыз анда. Негизи бюджет жагын биздин команда 5 жылдан бери эле өзүбүз алып жүрөбүз. Ушуга чейин бир дагы клипти спонсор аркылуу тартып элеккенбиз. Ошондуктан биз бардык каражат, клипке коротулган каражаттын баарын өзүбүз чыгарабыз. Бул клипке жакшы эле каражат кетип калды. Анткени трековый клип болсо дагы, мисалы ижарага алыш керек, техникасы бар, тарткан жайы бар, ошого керектүү локацияга керектүү нерселер, кийим кече ошентип атып жакшы эле кетип калды. Жакшы кандай 10 миңди кереги, 5 миңди, 3 миңди. Сиз топтоп айтып коюңуз. Жок, эми тоголоктоп айтпай эле мындай 100дөн ашык кетип калды да. 100дөн ашык кетти. Чындыгында жакшы эле кеттир. Сизге ыйлачу да эле бар экен. Бир ыйлап коеюн деп. Тамаша. Мунун бардыгы сөзсүз түрдө көрөрмандардын жүрөгүнөн орун алган, сүйүүлөрү менен, жакшы колдоосу менен кайтып келет деп ишенели. Негизи эле жогоруда айтып калдыңыз, биз эч кандай спонсор жок деп. Бул сиздердин каалооңуздарбы же өзүңүздөргө иштешкен жакпайбы? Негизинен биз ошол ыр өзүбүздөн чыгат да, өзүбүздүн командадан чыгат. Мисалы ырды Зарлык жасат, Алтынбек аранжировкаларын жасайт. Анан бизде кээде болуп калат, башка коңшу мамлекеттерден жасатып калабыз ырларды. Аларды да өз эметебиз. Анан болгону ошо билбейм, биз ошо башынан бир лейбл катары чогулгандан кийин бардыгын өзүбүз жасайбыз деген принципке карманып алганбыз дагы. Анан ошого эмнегедир баардык каражаттарды өзүбүз чыгарып эметип келатабыз. Эгерде бирок алдыда пландарыбыз бар, масштабдуу клиптер болуп тартуу алдыбызда буюрса кыялдарыбыз да бар. Ошондо балким спонсор уже караштырып тартабыз деген оюбуз бар. Анткени мисалы патриоттук ырларды актуалдуу тема, биз башкача актуалдуу тема болсо, патриоттук ырлар болсо, ага абдан сонун бир ошончолук ошого жараша клип тарткын келет да, анын каражаты абдан көп болуп калышы мүмкүн. Ошондойлордо спонсорлорго кайрылабыз деген оюбуз бар. Азырынча өзүбүздүн каражат жетиштүү болуп атат. Спонсорлор үчүн деп номер чыгарып коелу. 28-29-35. Келиңиз, эми клипти алгач өзүңүз көрдүңүз. Чып-чын айтыңызчы, өзүңүзгө жактуу. 1ден 10го чейин канчага баалайсыз? Эң алгачкы көргөндө чын айтсам купулума толбой калган. Анан мен ошо кичине бир нерсе жакпай калса, ошону дароо айтмай адатым бар. Анан ошо мага жакпай калды деп айтып, оңдотконго туура келди. Оңдоттук, жасаттык, кайра ошо боyoткон жагын, анан монтаж жагын кайрадан берип, анан көңүлгө толгондой кылып жасатып алдык. Негизи ырлар деле ушундайсызбы же жашоодо деле
негизи эле ошондой окшойм го. Бирок алдагы туура да, бардык нерсе мыкты болуш керек. Мисалы ар кимдин өзүнүн көз карашы бар да, анан кээде болот бирөөнүн көз карашы менен абдан төп келишип калат, сонун жагып бир нерсе. Кээде болот эми анын көз карашы башка, меники башка болуп калат. Ошондой убактар бирок жашоодо ар дайым эле андаймын деп айта албайм, бирок өзүмө жакпай калган нерсени дароо жакпай калды деп айта алам да. Калыптуу нерсе кошулат. Эми келиңиз убакыт саатында клиптин презентациясына келиптир. Өзүңүз калың элдин алдында презентациялап айтсаңыз. Чоң рахмат дагы бир жолу бардык музыка каналынын көрүүчүлөрүнө чоң салам жолдойм. Сиздер үчүн буюрса аракет кылып командабыз менен жакшы чыгармаларды жаратып атабыз, дагы деле жакшы клиптерди тартканга аракет кылып атабыз. Буюрса ырларды угуп, сиздерге жакса ар дайым көрүп, колдоп турсаңыздар эле биз буюрса сиздерге мындан да жакшы чыгармаларды иштеп чыкканга, сапатын жакшыртканга, өзгөчөлөнткөнгө ар дайым аракет кылып турабыз. Сиздерге жагат деген чын жүрөктөн жакшы оюм менен сиздерге келип отурам. Көрүүчүңүздөр көңүлдүү болсун. Чын жүрөктөн айтылган сөзсүз түрдө миңдеген миллиондогон жүрөктөрдөн орун алат деген ишеничте. Сизге болсо чоң рахмат. Ар дайым ушундай жаңы жаңы клиптер менен келип кубандырып туруңуз. Кайрада бир жумадан кийин сизди сөзсүз түрдө күтөбүз. Дейли дагы көп күттүрбөстөн дароо эле клипти чогуу көрөбүз. Жакыныраак келиңиздер. Бир гана сиздер үчүн Айганыш Абдиева «Шекер». Sözün jağı tatlı şeker şeker